Күйөөңүз алдыңыздан чыкпастан ар дайым айтканыңызды кылат, сизди сүйөт, сизди жакшы көрөт. Эч качан сизге кыянат кылбайт. Эгерде бул нерселерди кыла турган болсоңуз. Биринчиси, жолуга өтүңүз. Урматтуу эже карындашым, сиз тараптан келе турган эң жакшы жаңылыктардын бири бул сиз ата болосуз деген нерсе. Ал эми экинчи ошондон кийин келе жаңылык, мен жолук кийейин деп атам. Аллах үчүн, сиз үчүн эмес, эл көрсүн үчүн эмес, Аллах үчүн жолук тагайын деп атамын десеңиз. Bundan өткөн жаңылык жок, мындан өткөн жакшылык жок. Күйөөңүз өтө кубанат, өтө ичи жылыйт. Ал эми экинчиси, урматтуу эже карындашым, сиз Куран окуганды үйрөнүңүз. Үйдө мисалы элестетсеңиз, күйөөңүз жумуштан келип чарчап үйгө кирейин деп атат, а сиз кухняда Куран окуп, күйөөңүз үчүн, башкалар үчүн дуа кылып, Куран окуп турасыз. Мындан өткөн жакшы көрүнүш барбы? Куран окусаңыз, жолукта болсоңуз, күйөөңүз үчүн дуа кылсаңыз, күйөөңүз иштери алдыга кетет. Сиз үчүн аракет кылат. Мындан өткөн жакшы аял барбы? Бирок, урматтуу эже карындашым, бул нерселерди күйөөңүз үчүн эмес, Аллах үчүн кылыңыз. Аллах Таала сиздин каалоо тилектериңизди орундатат. Күйөөңүз өзүңүз билбеген абалда сиз каалаган нерселерди аткара баштайт.